Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн Кыргызстанда тагдыры бүткүл дүйнөдө гана эмес, кошуна мамлекеттердин арасында кызуу талкууга алынды. Тилекке каршы акыркы 10 жылдан бери Кыргызстан өзүнүн тагдырын барымтага салып, ар кандай талкууга түшүп келе жатабыз. Бүгүн бизде конокто юридика илимдеринин доктору, профессор, Жогорку Кеңештин 4-чакырылышынын депутаты Турдукан Жумабекова. Саламатсызбы? Турдукан Абдыкариевна, сиз өзүңүз көрүп турасыз, акыркы учурларда Кыргызстандын тагдыры оор кырдаалда турат. Буга кимдер күнөөлүү? Негизи 2010-жылдан бери өзүнүн бактысын өзү ачылбаган, өзүнүн ташын өзү ыргыткан тарапка баратабыз. Негизи эле биз ушул Кыргызстанда ар бир келген саясатчы болобу, бизнесмен болобу, же болбосо президент болобу, ушул Кыргызстандын тагдырын өзү каалагандай калчап ойной берсе болобу? Эми биз 5 ай мурун сиз менен бирге ушул жерде интервью курдук элек. Биз ушул бүгүнкү абалды ошол кезде сиз экөөбүз көрүп, айтып, баягындай көзү ачыктык кылдыкпы дегенде ойго келет да. Биз ошондо эле айтканбыз. Бул элдин бизде ушул суверенитетти алгандан кийин биз ушу өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз туура жолго кое албай келатабыз да. Кептин баары мына ушундай болуп келатат. Биз ошол суверендүү мамлекет болгондон бери бүгүнкү күндөн баштап жанагы төрөлгөн баланы таптап, эмизип, таза, стерилдүү багып, анан чоңойткондой биз ошондой олигархтардын, чиновниктердин, коррупционерлердин армиясын чыңдап өстүрүп алдык да. Бул ушул биздин чоң өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, элибиздин тагдыры менен ойногонубуздун жообу ушул сиздин суроого ушул жооп болуп турат да. Эми муну кантип кайра биз ордуна келтирүү керек? Бүткүл жоопкерчиликти ошо бир адамга бериш керек. Ким? Биздин жарандарыбыздын бакубат жашоосу үчүн бардык ушу болуп аткан реформа, чыр-чатак, бардык кабыл алынып аткан мыйзамдар, реформа, программа, стратегиянын бардыгы биздин элибиздин жана улутубуздун кызыкчылыгы үчүн, элдин бакубат жашоосу үчүн. Мына ушуга жооп бере турган бул мыйзам аркылуу бекитип коюшубуз керек да. Ким буга жооп берет? Ушул жоопкерчиликти ошол мамлекет башчыбыз алса, бул өтө чоң жетишкендикке жетишебиз. Бул дагы мыйзам менен белгилеп тактап кетиш керек мына ушул маселелерде. Ошондой эле мына бизде Америка Кошмо Штатында бул супер президенттик формада өнүгүп атат. Биз ал өлкөнүн канчалык деңгээлде экономикасынын өнүгүү жолдорун көрүп атабыз, кандай натыйжасы. Мына Америка Кошмо Штаттарында сенаторубу, конгрессмениби же президентиби буларда иммунитет жок. Ошол катардагы жаран катары кылмыш кылса ошондой жоопко тартылат. Мына ушундай нормаларды дагы эмне үчүн биз чоң дүйнөдөгү жакшы нормаларды биз киргизе албайбыз? Мына ушул жактарын карашыбыз. Кытайды карайлы. Кытайда ошол бийлик башында турган жетекчилердин балдары, туугандары бизнес менен алектенүүгө тыюу салынат. Жа дегенде алектенүү эмес, ошол чөйрөдө агент болууга же болбосо кеңешчи болууга дагы мыйзам жол бербейт. Мына ушундай жакшы тажрыйбаларды биз сөзсүз алышыбыз керек. Ошону менен эң алыска кетпей эле коелу, бизде Грузиянын өнүгүүсүн мына бизге жакын кандай Саакашвили ошо Шеварднадзадан калган, байыралып калган чоң коррупцияны чиновниктердин армиясы менен күрөшүп, канча чиновниктин 80%ке чейин кызматкерлерди бүт азайтып, жана кандай биз бүгүн билебиз, кандай алдыга жылуу, кандай гана алдыга жылып кетти. Бат эле бир 4 жылдын ичинде булар бүткүл ошол эски системадан кетти да. Биз дагы ошол азыркы өзүбүз Кыргызстан өзүнүн эски моделден чыгыш керек, кетиш керек.
ошол батыш өлкөлөрүнүн менеджер системасын алсак болот. Мен ушундай бир сунуштарды берет элем. Рахмат. Турдукан Абдыкарыйна, биз 30 жылдан бери келе атабыз да. Американы мисал кылып, ошол эле акай Швейцарияны мисал кылган. Анан акыркы жылдары, акыркы учурларда анан кийин эле 2010-жылдан Грузия деди. Мындай ушу чет өлкөлүктөрдү мисал кылып, мындай Кыргызстан өзүбүздүн улуу кыргыз деген намысыбызды жогото алган жокпузбу? Мисал үчүн өзүбүздүн Грузияда бизге эмне бар, Швейцарияда эмне бар, Германияда эмне бар бизге? Тажикстан эле мисалы, Өзбекстанды, Казакстанды, Россияны мисал кылып туруп ошо жашап өзүбүздүн намысыбызга келсек болобу же ар кимдерде кыялданып отура беришибиз керекпи? Абдан туура, жакшы суроо бердиңиз да. Эми эң негизги бизге жана айтып кетпедикпи, бүгүнкү биздин көйгөйлөрүбүз ошол 30 жылдан бери биз жанагындай 7 баштуу ажыдаарларды өстүрүп алганбыз да. Эми мына курултайды киргизебиз деп атат. Мен дагы буга абдан кошулат элем, анткени менин 2015 жылы январдагы жактаган докторский диссертациямдын бир жаңы жоболорунун бири ушу курултай болчу да. Курултай деп эмнеге айтабыз? Эгерде бизде билимдүү, күчтүү, чыныгы мыйзам жараткан элдин жашоосундагы ошол ачылбай турган мына 30 жылдан бери сиз айткандай биз бир гана маянаны алып келет. Же маяна өспөйт, же пенсия өспөйт, же пособие өспөйт. Мына ошонун негизинен элдин саясатчы болуп көчөгө чыгып кеткендин бир ордубуздан жыла албай аткан элдин чыкканы дагы мына ушул себептен да. Бизде эми мына эл ойгонду деп айтат элем да. Элдин ойгонгонун көрүп атабыз. Эл ушу 30 жыл деп айтканыбыз өтө айтканда оңой да. 30 жыл деген бул биздин жарым өмүрүбүздү алып койду да. Ошондуктан эл менен бүгүн эсептеше турган убакыт келди. Эл бүгүн чыкты көчөгө. Ошон үчүн эл азыр 2010 жылы деле чыккан да ошентип. Эми азыр ошондо көзөмөл айырмачылыгы кандай? Азыр мен ойлойм, эми ушул эски модельден кетип, азыр элге менде мисал үчүн ар бир айылга, ар бир районго, областтык деңгээлдерде элдин ар бир үйдүн ичине кирип ушул укуктук жактан аң сезимин, ушул мыйзамдарды кантип өздөрүнүн укугун коргош керек, кантип ушул бакубат жашоого кантип жетиш керек. Азыр эл өзү колуна байракты алып туруп, бийликтен бүгүн талап кыла турган коомдук жана жарандык коом өзү чуркашып керек болуп калды да. Анткени бизге ишеним, бийликке ишеним жок. Азыр биз да ар бир келген президент колуна байрагын алып туруп катуу келет. Сиз билесиз, Аскар Акаевич дагы, Курманбек Салиевич дагы, Алмаз Шаршенович дагы мына указ, Алмаз Шаршенов 2012 жылы указ жарыялаган, айгышкан күрөш жүргүзгөн, чоң чиновниктерди камоо менен баштаган. Бардык ушул арттагы калган президенттерибиздин бардыгы ушинтип эле келген. Ушинтип колуна байракты алат, чоң чиновниктерди бир сыйра камайт, указдарды чыгарабыз, программаларды кабыл алабыз. Чоң улуу державалар кабыл албаган, сиз айткандай дайыма чоң өлкөлөрдү мисал кылып отура беребизби деп сиз ошо мындай чыркыраган чындыкты айтып атасыз да. Биз ошо улуу державалар коркуп, буну кабыл алсак бизде өлкөдө иштеп кетеби, иштеп кетпейби, өзүнүн натыйжасын береби, жыйынтык береби деп ойлонуп кабыл албаган программаларды биз кабыл алабыз. Бирок ошондон бүгүнкү күнгө чейин тыянак да чыкпайт, натыйжа да чыкпайт, канча каражат кетип атат, канча биз ошондон бүгүн алдыга жылып кеткен жокпуз. Отурган ордубузда отурабыз да. Ошон үчүн бүгүн коом жана жаран колго бийликти алыш керек дагы. Бүгүн ачык айтыш керек, өзүнүн укугун өзү коргой турган абалы болуп калды да. Биз ушундай абалга келип калдык. Бир нерсе болсо эле биздин аттуу баштуу саясатчылар демократия деп чыгып келет да. Бирок мисалга алганда эле ошол эле биздин демократия баягы эле улуу держава мамлекеттерди оозго алып мактап, азыр сиз дагы айтып кеттиңиз, биз демократиялык мамлекет болушубуз керек деп. Демократиялык багытта барат, биз жоголуп кетип бара жаткан мамлекеттердин катарына кошо албайбызбы? Анткени дегенде биз ошол эле Америкада, Германияда, биз суктанган өлкөлөрдө демократия барбы?
Топ-туура, абдан туура мындай бир токотер жеринен бердиңиз да. Демократия биздин улуу саясатчылар да айтып кеткен да. Демократия бул өнүккөн, абдан каржысы көп өлкөдө жашайт. Bizde демократияга жетиш үчүн бизде өнүккөн экономикабызды өстүрүшүбүз керек. Бизде жанагы француз мына саясий Швед өлкөсүнүн саясатчы окумуштуусу докторлук диссертациясын биздин Кыргызстандын мисалында жактаптыр да. Кыргызстандын мисалында ошо Кыргызстандагы өнүккөн коррупциянын жана бийлик бутагындагы коррупциянын негизине мисал алып жактаптыр. Ошол Йохан Энгваля ал айткан, бул Кыргызстандагы бийлик бул инвестиционный рынок экен деген да. Бул өтө ушунчалык уят нерсе, эгерде ал ошентип жазып өзү жактап эле койбостон, ал эми бийлик кызмат ал инвестиционный объект деп атаган. Ал өзүнүн ошол изилдөөсүн бүткүл Евросоюзга жарыялаган. Ал жарыяны бардык Европанын бардык бизнесмендери жана саясатчылары окуду да, таанышты. Ошондон кийин бизге кайсы өлкө биз менен иштешип жана карым-катнаш кылып же инвестиция алып келет? Бизден качпайбы? Биз ушундай абалга келдик. Эми биз өзүбүз ошол дүйнөлүк аренада өзүбүздү кантип актап, кантип биз өнүгүү жолуна түшөбүз, биз момундай чыныгы элге кызмат кылабыз, биз ушундай адаштык, эми туура жолго түшүшүбүз керек деген жолго түшүшүбүз керек да. Конституцияда биз эң туура айттыңыз сиз. Биз ушинтип көкүрөк кагабыз. Биз укуктук, социалдык жана демократиялык өлкөбүз деп. Ушинтип айтууга, ушул биз айтып аткан жооптордон кийин ушинтип айтууга акыбыз барбы? Бул анда конституциябыз да туура эмес болуп атпайбы? Биз ошого өнүгүүгө далалаттанып, талпынып жатабыз деп жазыш керек конституцияны. Анткени сиз туура айтып атасыз. Биз өнүккөн жокпуз. Биз ошол конституцияда жазылган беренелерге жооп бере алган жокпуз. Бүгүнкү күндөгү конституцияны ошол жерин өзгөртүш керек. Биз социалдык, укуктук жана демократиялык өлкөбүз дегенден уяла турган абалга келдик. Биз ошого жетебиз, багытыбыз бар. Мына багытыбыз ушул баш мыйзамда турат. Биз ошого талпынып жатабыз, ошого багыт алып жатабыз деп жазышыбыз керек. Ошондо туура болот го дейм. Ошондо сиздин азыркы чыркырап берген сурооңузга жооп болот го деп ойлойм. Азыр айтып кеттиңиз да башында эле ушу коррупцияга каршы күрөшүү боюнча депчи. Бирок Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү тандалма эмеспи? Бул көйгөй бизде. Бул тандалма. Эми бүгүн биз дагы эле ушундай тандалма адатка кетсек, анда биз жок болуунун эле алдында турабыз да. Бирок бүгүн элдин үмүтү кандайдыр бир шам жанагы илгерки теги жанагы бүлбүлдөп чыракты жангандай бүлбүлдөтүп турат да акыркы элдин үмүтү. Ошол үмүттү жалп этип өчүртүп койбой, биз чыныгы жүрөгүбүз менен чыныгы күрөшүш керек. Ошон үчүн бүгүн мына реформага бараткан баш мыйзамга киргизиш керек, бөгөт коюш керек. Ошол байыган чиновниктерибиз, олигархтарыбыздын бардыгы бүгүн кайдан байыган, кайдан каражат алып байыган, ошону далилдей, мыйзам алдында далилдей албаса, ошол тапкан байлыктын бардыгын кайра мамлекетке жана элге кайтарып бериш керек. Ошол норманы бүгүн киргизиш керек баш мыйзамга. Анан бардык конституциялык мыйзамдарыбыз, бардык тармактардагы мыйзамдарыбыздын бардыгы баш мыйзамга дал келиш керек. Биз эч качан баш мыйзамды кабыл алабыз, аны жамгырдан кийинки козгарындай кылып эле кабыл алганга көнгөнбүз. Калган мыйзамдарыбыздын бардыгы баш мыйзам менен дал келбейт.
аны дал келтире турган органдар да иштебейт. Аткаруу бийлигине өтө ыңгайлуу унчукпай отуруп ошол эски система механизм менен иштей берген ыңгайлуу. Эч ким далалаттанып, бүгүнкү күндө ошол кызматкерлерден, ар бир тармактан, ар бир ведомстволордон, комитеттерден, министерстволордон баш мыйзам кабыл алдыбы, бүткүл мыйзамдарды ревизия кылып, баш мыйзам менен дал келтиртип, ошол мыйзамдын чегинде ошол жоопкерчиликти ар бир ошол жетекчинин мойнуна коюш керек. Ошол жетекчи ошол жерлерде айыл өкмөттөрүнөн бери айыл-айылдага кирип, мен мына силердин жакшы жашооңор үчүн, жакшы баарыңардын акыйкаттуу теңдикти орнотуу үчүн мен жооп берем. Мен жоопкерчиликтүүмүн. Менин керт башым кетет силерге, мен ушул жакшы акыйкаттуу жашоону алып келбесем деп, элдин алдына чыгып, жоопкерчиликти мойнуна алып, ошо элге ошондой кызмат кыла албаса, өз даремети менен кетүүгө даяр болуш керек да. Турдаган Абдыкарыйны мени таң калтырганы, бул баш мыйзамга талкуу жүрүп атат да. Негизи эле баш мыйзам жоголуп калган да. Анын түп нускасы жоголуп кетти деп Кыргызстанда аябай талкуу болгон да. Азыр эми ошол эле баш мыйзам талкууга алынып атат. Кайсы баш мыйзам негизинде талкууга алынып атат, ал белгисиз. Эми учурда баш мыйзам аябай эле коомчулуктун арасында болобу, элиталардын арасында болобу, аткаминер саясатчылардын арасында талкууга түшүп атат. Кыргызстанга президенттик башкаруу керекпи же парламенттик? Парламенттик башкарууну мына башыбыздан өткөрүп атабыз. Бул жакшы жол болгон, негизинен жакшы идея болгон. Биз аны дагы реформа аркылуу кабыл алганбыз. Бирок негедир биздин парламент ушул эбегейсиз чоң бир мүмкүнчүлүктү колдоно албай, андан бир жемиш ала албай койду да. Бул парламент ушул 120 депутаттын негизги ыйгарым укугу ушул парламенттик башкарууну колго алып, 120 депутат эл менен баягы ажырым болбой, элге ар бир өзүнүн регионунда эл менен ушунчалык баягы тыгыз байланышта болуп, ошо элдин көйгөйүн алып келип, ошол партиялык системаны өнүктүрүп, бийликти колго алыш керек болчу да. Ошондо бүгүнкүдөй абал түзүлмөк эмес да. Эң негизгиси өздөрүнүн колундагы ушунчалык чоң рызкыны булар колдоно алган жок да. Же ага эмне себеп болду билбейм. Булардын колунда бийлик да болду. Булардын колунда өздөрү мыйзам чыгаруучу, өздөрүнүн ошол регламентинен баштап жогорку кеңештин, ошол ар бир партиянын программасын, өздөрүнүн колунда турган бийликти колдоно албай, элди да кыйнады, өздөрүн да кыйнады, коомчулукту да кыйнады. Колундагы бийликти бул өзүн өзү актаган жок да. Биз жазуу иретинде эле баш мыйзамда кала берди. Жана илгери ошол 2008 жылы мен суд присяжнықты кабыл алабыз дегенде, тети Санкт-Петербургка чейин барып, ошону иликтеп келгенде мен айткам, бул биз азыр иликтедик, бир жумадан ашык жүрдүк, ушул сот процесстерине катыштык. Бул бизде Кыргызстанда бул иштебейт, бул мыйзам, суд присяжных иштебейт. Муну шашылбайлы, бул баш мыйзамга киргизбей туралы. Баш мыйзамга эмес, баш мыйзамга да киргизишти, тиги жазык процессуалдык кодекске да киргизишти. А бүгүнкү күнгө чейин ошондон бери 12-13 жыл өтүп кетти. Иштеген жок, мени жаман көрүшүп, ошондон мына бүгүнкүгө чейин бардык жерден чийип киргизбей. А бирок менин айтканым, чырылдап айтканым чындык болду го. Иштеген жок го. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болот да. Биз ошол чоң дагы кайталап кетем, өнүккөн өлкөлөр тиги киргизбеген күч структураларына киргизбеген дагы новеллаларды киргиздик. Бүгүн ошол күч структуралары дагы бүгүн кыйналып, ошол нормаларды иштетиш үчүн улам кайра парламент сунуш киргизип атат. Андай сунуштарды ошол иштеп эле турган нормаларга киргизсек, ал жаркырак иштей бербейби? Айтсаң эле ооз жаман, ыйласаң көз жаман болуп, чындыкта. Ошондуктан бүгүн мындай интеграцияга барышыбыз керек да. Чындыкты айткан, чыркыраган адамдарды бүгүн угуш керек. Сыртта жүргөн айтып атабы, бөкөчө айтып атабы,
башка айтып атабы, душман айтып атабы, дос айтып атабы, ошонун бардыгын өнүгүүгө керекпи, өлкөнүн тагдырына керекпи, элдин жашоосуна керекпи, ошонун бардык сунуштарды кабыл алыш керек. Ошондо гана биз өнүгүүгө барабыз. Азыр мына биз кошуна өлкөлөр менен дагы алар менен да эсептешибиз керек. Азыр биз суверенитетти алган эйфорияда жүрөт биздин деле баарыбыз. Бул парад, бул эйфория дагы эле бүтө элек да, дагы эле бүтө элек. Биз азыр эсибизге келип, бүгүн уже чыныгы жүрөк менен элге кызмат кылыш керек. Болбосо биз кризиске капталдык. Дагы деле ошондой саясий кризиске капталдык. Биз азыр элге кызмат кылып беришибиз керек. Негизи ушу бардык кылып аткан аракетибиз, чыркыраган, изилдеген илимибиз, чыгарган программаларыбыз, стратегияларыбыз бүт бардыгы эл үчүн, бирок ал натыйжа бербей атат. Ошондуктан биз бүгүн кандай кылганда натыйжа берет? Биз ошон үчүн ар бир коомдогу айтып аткан адамдардын берип аткан сунуштарды ар бир эл менен эсептешишибиз керек. Биз өзүбүздүн укугубузду өзүбүз алып чыгып талап кылбасак, биз дагы 30 жылды алдатсак, анда биз жок эле болуп кетебиз да, анда жок болуп талаада эле калабыз да. Биз буну сиз экөөбүз 5 ай мурун айтканбыз. Биз эгерде дагы ушул жол менен шайлоого барсак, ушул жол менен кетсек, бул шайлоо жакшылыкка алып келбейт. Биз жок болуп кетебиз деп, биз жок болуп кеткен өлкөлөрдү дагы сиз экөөбүз бирден санап чыкканбыз. Биз экөөбүз ошондо көз ачыктык кылган экенбиз. Биз айткан ошол интервьюну кайра мындай чыгарып койсоң, андан кийин муну койсоң, ошондо биз дагы аны айтып атабыз. Азыр ар бир адамдын сунушун, ар бир жаран менен эсептеше турган убакыт келди. Кайрадан эле Мыйзам Котолу, юридика илимдеринин доктору катары айтсаңыз, Кыргызстанга өлүм жазасы керекпи? Негизи азыркы абалда керек. Азыркы абалда керек. Саясатчылардын кайсы, мисалы үчүн биринчи президенттен экинчи президентке, экинчиден үчүнчүдө секирген секириктер жасап кетип атпайбы? Ошол эле кечээ эле Сооронбай Жээнбековдун жанында жүргөн саясатчылар азыр Садыр Жапаровдун жанында жүрөт да. Ушулар бири-бири менен ымалашып отуруп, артында эле бир үзүлбөгөн цеп чынжырчага айланды да. Демек, биз Кыргызстанда мындай саясатчылардын ортосунда же болбосо ошол эле сиз айткан белгилүү коррупционерлердин ортосунда бир кандайдыр ымала ысыкташып кете берсе, бизде ушундай коррупция сиз айткандай токтойбу же токтобойбу? Эми Садыр Нуркожоевич бул өткөн биздин жол башчыларыбызга караганда аларга салыштырууга болбойт деп ойлойм да. Бул киши жашоонун, тагдырдын өтө чоң кыйынчылыктарын өз жонтереси менен сезип, көрүп, бардыгын акыл менен калчайт. Жана бул өтө акылдуу адам деп ойлойм да. Анткени бул башынан өтө чоң кыйынчылыктарды өткөрдү да. Бул азыр баары менен, мен ойлойм, баары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бирок ал киши баарын билет да. Мен ойлойм, бул кишиден азыр эл дагы чоң үмүттү күтүп атат. Ошол үмүт өзүнүн натыйжасын берсе экен деп ойлойм да. Кыргызстандын алдыда келе жаткан кандайдыр бир трагедиясын же болбосо кызыкчылыгын же болбосо кандайдыр бир жакшы нерсесин көрүп атасызбы? Мен деле ушул жапырт эл сыяктуу үмүтүм бар да. Ушул башынан кыйынчылыктарды өткөргөн ошо элдин талабын айтып чыркырап темир тор артына отурган адам элдин эле арасында болот го деген үмүтүм бар да. Турдукан Абдыкарыйын айтсаңыз, юрист катары эмне себептен Кыргызстанда калыстык менен адилеттүүлүк жоголуп кетти? Анткени мен айтып атпаймынбы, элита болууга эч качан ага далалаттанбаш керек. Азыр бизде жанагындай сиз экөөбүз айтып кеткендей чоң армияны, чоң олигархтарды, чоң коррупционерлерди, 30 жылдан бери келаткан чиновниктерди өстүрүп алганбыз. Алар менен дагы бир жолу кайталайм, алардан бийликти тартып алуу оңойго турбайт. Толуп турат элдин арасында көп элге кызмат кылам деген. Эски модельден таптакыр кетиш керек.
эски схеманын бардыгын чийип, анын баарын ыргытыш керек. Дагы жанагы батыш өлкөлөрүндөгү ошо менеджерлик системаны түзүш керек. Же болбосо сиз айткандай өзүбүздүн кыргыздын илгерки өзүбүздүн каныбызга сиңген каада салтыбыздагы ошол жактарын дагы эсепке алышыбыз керек. Аксакалдардын дагы кебин жөнөкөй карапайым элдин дагы сунуштарын бардыгын кабыл алыш керек бүгүнкү күндө. 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамда Кыргызстан улуттук идеологиясын колдогон кызыкчылыктар алынып салынганда ошого эмне бир ошо юридика илимдеринин доктор катары кызыгып көрдүңүзбү? Мен эми мындай айтат элем да, бул мыйзамды жазуу тарабындагы мындай монополия кылып алышканда, ошол эле жанагы бийликти монополия кылгандай, жанагы аткаруу бийлигине деле, тигил ошо күч органдарында деле бардыгы эле айланып келип эле ошол айланып эле кезеги менен эле кайра тура беришет да, жетекчилерчи. Ошол сыяктуу ошо мыйзамдарды дагы ошондой эле кезеги менен кайра келе берет. Ошолор эле башка сырттан илимди изилдеген бизде бүгүн Кудайга шүгүр Кыргызстанда илимдин докторлору да көбөйгөн. Ошол биз ушундан кетишибиз керек да, эми ошол схеманы, ошол системаларды талкалаш керек. Талкалаш үчүн воин болуш керек деп атам. Жана орустардын жакшы сөзү бар, воин болуш керек. Өтүп кеткен жоксуздар. Бирок эми билбейм, ошол күндөр келсе экен, келдиби деп үмүт бар да, жана да шам чырактай болуп жанып турат эми. Ошону түп тамырына менен балталап чаап коюуга эрк керек, саясий эрк керек. Бирок бир адам ага жетишпейт экен да. Аны сиз айткандай жанагынтип эле сиз айтып көзүңүз ачыкпы деп ойлойм да. Ошентип сиз айтып атпайсызбы, жана ысыкташып, баягындай эле эгерде ошентип ысыкташып сиз айткандай жана сурооңузду айтып аткандай болсо, анда биздин тагдырыбыз дагы эле бүдөмүк жана туюк деп айтат элем да. Эми ошондой болбой эле койсо экен. Кудай сактасын. Турдуган айым мындай да. Биз акыркы 30 жылдан бери ошо баш мыйзам болуп, баш мыйзам аттуу баштуулар бири менен чабышып эле эрсайыш болуп келе жатат. Деги эле ошо баш мыйзам жазылганы менен ошол баш мыйзамдар ошо карапайым калк үчүн иштеп эле кимдир бирөө үчүн иштеп келе жатат да. Эмне ушул бизге ушу баш мыйзамдын кереги барбы? Же кыргызча эле жашабайлыбы? Кыргызда деген илгерки убакта ата бабаларыбыз баш мыйзамсыз эле бир улуу кишинин алдыңкы өтпө, жерге түкүрбө, кандайдыр бир улуттук сонун сөздөр менен тарбияланып келген да. Бизде эмнегедир биз өзүбүздүн улуттук каада салттарыбыз унутта калып эле, анан бирибиз батышчыл болуп, бирибиз теңирчил болуп, бирибиз динчил болуп, бирибиз таптакыр эле бир кыргыздын коомчулугуна, кыргыз элине дал келбеген нерселерге багыт алып баратабыз да. Буга ким күнөөлүү? Аябай ушу көкүрөктөгү көйгөйлөрдү берип атасыз да, суроолорду. Ушу сиздин суроолоруңузду дагы көп эл укса экен. Чынын айтканда, кептин баары да баш мыйзамда эмес. Кептин баары баш мыйзамда эмес. Баш мыйзамыбызда ушул экинчи бөлүгү ушу адам укуктарына жана эркиндиктерине жана анын корголушуна багытталганда, анын ичинде абдан сонун идеология жок дейбиз, ошонун ичинде сонун багыттар бар, ошонун ичинде сонун идеология бар. Ошол кеп сиз айтып аткан көйгөй ошонун аткарылышында болуп жатпайбы? Ошол аткарылбай жатпайбы? Ошого ошол жанагы министрликтерге келген жетекчилер көз жумду кылып жатпайбы? Ошол ар бир тармактардагы өздөрүнүн мыйзамдарын ошол баш мыйзамга дал келдирбей жатпайбы? Ошонун ичиндеги ушундай сонун элге керектүү мыйзамдарды ачыкка алып чыгып туруп иштетпей жатпайбы? Ошого экспертиза кылбай жатпайбы? Ошого анализ кылбай жатпайбы? Ал ошолор ошол жетекчилерге ыңгайлуу болуп жатпайбы? Ошол сиз айтып аткан жанагы каада салт ошондой бир элдин ичинен, карапайым элдин ичинен чыгып, элдин көйгөйүн билген, элдин каада салтын билген адам жетекчи болбой жатпайбы? Ошол батыштын идеясына сугарылган, ошол башка батышташып кеткен, гранттарды жеген, миллиардтарды жегендер мыйзамды кайра эле жазып калчап жатпайбы? Эми ушулардын баардыгын эски системага, ошонун тамырын чабыш үчүн
саясий эрк керек. Ушуга бүгүнкү күндө ошондой эркибиз барбы, ошондой айыгышкан согушту кыла алабызбы? Мына сиз экөөбүз айтып кеттик, келген эле президент жанагындай жарлык чыгарат, келген ошол Алмаз Шаршенович дагы 2012 жылы жарлык чыгарып, абдан чоң согуш жарыялап, ууру деген түрмөдө отуруш керек, вор должен сидеть в тюрьме деп чыгып, колуна байрак алып чыккан. Бирок ал жарым жыл же бир жыл убакытка созулуп эле анан эле жана шамчырактын билеги ылдыйлагандан ылдыйлап өчүп жок болуп кетип жатпайбы? Биринчи президентибиз деле, экинчи президентибиз деле, ушул үчүнчүбүз деле баардыгы эле ушул жолду басып өтүп келе жатпайбы? Эми азыр үмүтүбүздү өчүрбөй туралы. Ушул бул киши да, мен ойлойм, өтө анализдеп, калчап, акырындык менен ушу колуна бардык нерсени калчап анализ кылат го деп ойлойм да. Кыргызстанда президенттердин тагдыры талкаланышы адатка айланып бара жатат да. Биринчи, экинчи, үчүнчү деп эле кайсысын болбосун, бизде президенттер гана күнөөлүү да. Бирок ошол президенттердин тагдырынын талкаланышына бул жактагы желме ооздар себепкер эмеспи? Сөзсүз биз экөөбүз сөз кылып аткан ошол бийлик бутактарын кезек-кезеги менен айланып келип эле кайра ээлеп, бул абдан мындай бир айтылбаган жанагындай серый кардинал ушунчалык бир механизмдерди иштеп чыгышкан булар. Эч бир адамды ошол сиз айткан жанагындай кыргыздын нукура патриоттору мекенчилдерин жолотпой, кандайдыр бир коргоп, түрмө сыяктуу бир темир тордун ортосуна түшүрүп алып, курчап алып, эч кимди жолотпой, ушулар өзүнүн иштеп чыккан механизмдери менен элдин, карапайым элдин үнүн жеткирбей, карапайым элдин турмушунун чындыгын жеткирбей, акыйкаттыкты жеткирбей, аларга таптакыр башка маалыматтарды жеткирип, мыйзамдардын бардыгын бурмалап, жанагынтип баш мыйзамга дал келдирбей, ушинтип отуруп талкалап атышат да. Биздин студиянын өзүнүн атайын келген коногу кандайдыр бир убакыт бөлүп берет. Сиз каалаган insanыңызга кайрылуу жасап, же элге болгонуңузду айтып алсаңыз болот. Менин ушу тилегим, ушу элдин акыркы үмүтү, жанагындай шам чырагы, чырактын билеги өчпөй, ушул эл каалаган бүгүнкү мына биздин журналистибиз ушунчалык көйгөйлүү, ушунчалык турмуштун элдин ичиндеги эңсеген суроолорду берди да. Ушул суроолорго өтө чоң, терең маани берип, ушуну кайра-кайра угуп, ошондан бир чоң анализ болуп, бир тыянакка келип, ушул нерселерди элдин көйгөйүн чагылдырган маселелер бүгүн козголду. Ушулардын бардыгы жөн эле ушул жанагы биздин баш мыйзамыбыздагы жазылып анан аткарылбай калган мыйзамдардай болбой, бүгүнкү биздин маегибиз бир жакшы багытка, элибиздин турмушуна жана өлкөбүздүн өнүгүшүнө бир өз салымын кошсо экен деген тилекти айтат элем. Биздин эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто юридика илимдеринин доктору, профессор, жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Турдуган Жумабекова болду. Урматтуу кыргызстандыктар, биз ар бир жеке кызыкчылыктан мамлекеттин кызыкчылыгына өтүшүбүз керек. Элибиз, журтубуз аман болсун. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.